Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар, аны мен Нурасан Бактыбеков таныштырам. Президент Садыр Жапаров коомдо кызуу талкууланып жаткан жер маселеси, тышкы карыз, инвестиция жана өлкөнүн өнүгүүсүнө байланыштуу билдирүү жасады. Мамлекет башчысы чек араны тактоонун жыйынтыгында Кыргызстандын аймагы 15.572 гектарга кеңейгенин, өлкөнүн 1 сантиметрдагы жери башка мамлекетке берилбей турганын баса белгиледи. Ошондой эле инвестициялык долбоорлор үчүн пайдаланууга берилген жерлер өлкө аймагынын 0,1%-на да жетпей турганын, Кыргызстандын жери сатылып жатат деген тооматтар чындыкка дал келбей турганын билдирди. Президенттин айтымында бул жерлер завод, фабрикаларды, логистикалык борборлорду, энергетикалык жана туристтик объекттерди курууга багытталып, жаңы жумуш орундарын түзүүгө кызмат кылышы керек. Өлкө башчы инвестициясыз мамлекеттин экономикасын өнүктүрүү мүмкүн эместигин белгилеп, мыйзам талаптарын аткарган инвесторлор үчүн Кыргызстан ачык бойдон калаарын билдирди. Президент Садыр Жапаров тышкы карыздын көлөмү бүгүнкү күндө өлкөнүн ички дүң продукциясынын 39%-ын түзөөрүн билдирди. Анын айтымында Минкаптын алдына бул көрсөткүчтү 50%-дан ашырбоо талабы коюлган. Мамлекет башчысы алынган каражаттар мурдагыдай текке кетпестен өзүн өзү актаган жана киреше алып келген долбоорлорго жумшалып жатканын белгиледи. Ошондой эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу өлкөнү туюк абалдан чыгарып, маанилүү транзиттик мамлекетке айлантаарын айтты. Президенттин баамында бул долбоор мамлекетке узак мөөнөттүү киреше алып келип, экономиканын өсүшүнө жаңы мүмкүнчүлүк ачат. Мындан улам темир жолдун курулушун токтотууга кызыктар күчтөр бар экенин белгилеп, мындай стратегиялык долбоорлор өлкөнүн келечеги үчүн аягына чейин ишке ашырылаарын билдирди. Кумтөр кени мамлекеттик башкарууга өткөндөн берки 4,5 жыл ичинде өлкөнүн бюджетине салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 233 миллион доллардан ашык каражат которду. Кумтөр Gold Company ишканасынын маалыматына ылайык, 2022 жылдын январынан 2026 жылдын июнь айына чейинки мезгилде компаниянын жалпы кирешеси дээрлик 5 миллиард долларды түзүп, таза пайдасы 2 миллиард 196 миллион доллардан ашкан. Ошондой эле компаниянын жалгыз акционери болгон Кыргыз Алтын ачык акционердик коомуна 741 миллион доллардан ашык дивиденд төлөнүп берилген. Президент Садыр Жапаров энергетика тармагын жаңылоого жана жаңы энергетикалык инфраструктураларды курууга өздүк фондунан 300 миллион доллар бөлүп берет. Бул каражаттын эсебинен Бишкек шаарында жана өлкөнүн башка аймактарында 110-200 жалпы кыргыз элим, сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим, уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. 120 киловольт чыңалуудагы жаңы электр чубалгылары менен көмөк чордондор курулат. Энергетика министри Алтынбек Рыспековдун айтымында мындай көлөмдөгү каражат буга чейин тармакка бөлүнгөн эмес. Жаңы долбоорлор электр энергиясын үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздап, эскирген тармактарды жаңылоого жана келечектеги керектөөнүн өсүшүнө даярдык көрүүгө багытталат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку упай топтогон бүтүрүүчүлөргө Кыргыз Республикасынын президентинин сыймык аталышындагы сертификаттарды тапшырды. Быйыл 55 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болду. Эң жогорку көрсөткүч 239 упай. Бул жыйынтыкка Нарын жана Баткен облустарынан 2 бүтүрүүчү кыз жетишкен. Алтын сертификаттын ээлери Кыргызстандын каалаган жогорку окуу жайына тапшыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Сыйлык тапшыруу аземинде Адылбек Касмалиев өлкөнүн
жолдордун келечеги билимдүү жаштарга байланыштуу экенин белгилеп, алардын билими жана эмгеги өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болоорун айтты. Силер жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку көрсөткүчтөрдү камсыздап, өлкөнүн интеллектуалдык сыймыгы экениңерди далилдей алдыңар. Ушундан улам алтын сертификатка ээ болушуңар менен чын дилимден куттуктайм. Силердин бүгүнкү ийгилигиңер бир эле үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй Кыргызстандын жеңиши. Албетте, бул жеңиш силерге оңой олтоң эле келе койгон жок. Мунун артында күндөп түндөп көз майын короткон даярдык жана өжөрлүк, эң башкысы улуу максаттарга чакырган умтулуулар, аракеттер жатат. Ошондой эле силер үчүн алдыга баскан ар бир кадам мына терек жөлөк болоюн деп санаа тартып, жаркын келечегиңерди жараткандан жалбарып сураган ата энеңердин бата тилеги турат. Алардын мээрими, колдоп, коштоосу болбосо, кандай таланттуу бала болбосун, өз жолун табышы кыйын. Беларустун тышкы иштер министри Максим Рыженков 22 июлда Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Аны тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев чакырган. Сапардын алкагында эки министрдин сүйлөшүүсү өтөт. Анда Кыргыз-Беларусь кызматташтыгынын учурдагы абалы, аны кеңейтүүнүн артыкчылыктуу багыттары жана эл аралык күн тартибиндеги негизги маселелер каралат. Саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорктогу штаб-квартирасында өткөн жогорку деңгээлдеги жыйында Кыргызстандын жол коопсуздугун жакшыртуу боюнча демилгелерин сунуштады. Министрдин айтымында өлкө улуттук өнүгүү стратегиясынын алкагында 2027 жылга чейин жол кырсыктарынан каза болгондордун санын 50%га кыскартууну көздөйт. Ал өткөн жылы өлкөдө 8 миңден ашык жол кырсыгы катталып, 900 адам каза болуп, 12 миңден ашуун жаракат алганын белгиледи. Ошондой эле жол кырсыктарын азайтуу саламаттык сактоо тармагынын гана эмес, бардык тиешелүү мекемелердин биргелешкен аракетин талап кылаарын билдирди. Кыргызстанда бензиндин баасы кескин кымбаттады. Айрым май коюучу жайларда АИ 95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы литрине 110 сомго чейин жетти. Адистердин айтымында баанын өсүшүнө чет өлкөлүк жеткирүүчүлөрдүн күйүүчү майдын баасын жума сайын көтөрүп жатканы себеп болууда. Бул маселени кантип чечүү пландалып жатканы тууралуу кабарчыбыз Айсана Бактыбекова токтолот. АИ 95 бензининин 1 литри 109 сомго жетти. Баа 12%га жогорулады. Натыйжада айдоочулар 1000 сомго 10 литрда бензин куюу мүмкүн болбой калганын айтып нааразы болушууда. Кымбаттоо АИ 95 менен эле чектелген жок. Буга чейин АИ 92 бензининин 1 литри 75-80 сомдун тегерегинде болсо, азыр анын баасы дээрлик 83 сомго жетти. Өтө эле кыйын болот. Негизи мен 95 куйчум постоянно, меники ошо гибрид машина. Анан уже айла жок 92ден куйушка туура келип калды, 85-86 сом болот азыр. Мен 6000 сомго куйчум полный бак, азыр 10500 сом болот. Сотый бензинчи. На 25% увеличились расходы. Мурун көп деле карачу эмесмин, а так азыр чөндөккө жакшы эле тиет, оор эле тиет. Адистердин айтымында бензиндин кымбатташына бир нече тышкы фактор таасир этүүдө. Алардын бири Ормуз кызыгындагы кырдаалдан улам дүйнөдө күйүүчү май болгон суратталаптын өсүшү. Мындан тышкары Кыргызстандын негизги жеткирүүчүсү болгон Россияда экспорттук баалар да жогорулаган. Баягы Ормуз өтмөгү жабылып калып, ал жерде нефтини жана нефти продукттарын дээрлик дүйнө жүзүндө соода болгон көлөмүнүн 25%дан ашык ошол жерден өтүшкөн. Ошондуктан ал жерде тартыштык пайда болуп калды. Мына Азия мамлекеттери, Кытай, Индия, Монголия ушундай чоң экономикасы өнүккөн, көп нефтини сарп кылган мамлекеттер ал жактан албай калды. Алар дагы Россиядан алып башташты да. Ошондо Россияда кескин түрдө баягы суроо талап жогорулап баштады да, алар бааны көтөрүп башташты. Мындан тышкары Украинанын чабуулдарынан улам Россиядагы айрым мунай иштетүүчү заводдордун иши токтоп, күйүүчү майдын көлөмү азайган. Ага байланыштуу бензин сатууга чектөө киргизилип, бир адамга 20 литрден ашык берилбей жатат. Бизге берген көлөмдөр, сунуштар азайып атат күндөн күнгө. Бүгүнкү күндө бензин группасы боюнча дээрлик токтоп деле калды байсак болот да, сунуш жок. Анткени заводдор баягы өздөрүнүн ички керектөөсүнө сатып атышат баарын. Ар кайсы региондо баягы тартыштык пайда болгондуктан башка региондордун көлөмдөрдү ошол жака жиберип, бүгүнкү күндө 60 субъекттен ашык ошо субъекттеринде бүгүнкү күндө таңкыстык болуп атат да, дефицит болуп.
алар өзүңөр билесиз чектөөлөрдү киргизип атат. Бир унаага 20 литр, 30 литрден гана кой берип атат да. Белгилей кетсек, сырттан импорттолгон майга болгон баалардын өсүшү жалгыз Кыргызстанда эмес, бүткүл чөлкөмдө байкалууда. Эл аралык Global Petrol Price порталынын акыркы маалыматтарына таянсак, АИ 95 бензининин баасы боюнча Өзбекстан сап башында турат. Ал жакта май куючу жайлардын тармагына жараша литри сом менен эсептегенде 110 сомдон 129 сомго чейин сатылууда. Ал эми коңшу Тажикстанда орточо баасы 110 сомдон 123 сомду түзөт. Ошондой эле мунай иштетүүчү заводдордогу оңдоо иштеринен улам экспорттоочу өлкөлөрдүн өзүндө дагы баа жогорулады. Алсак Беларуста АИ 95-тин литри 81 сомго чыкса, отундун башкы булагы болгон Орусиянын өзүндө 80 сомдун тегерегинде сатылууда. Түркменистандан алса болот эле, Азербайжандан алса болот эле. Азыр болсо жүк менен ташыса, цистерна менен ташыса, бул аябай кымбатка жаткылат. Бензиндин баасы, логистика өтө кымбат. Темир жолдо жок, мындай айтканда. Бизге ошо Кытай аркылуу эле кире алат, азыр Казакстан аркылуу кире алат нефть. Өзбекстан аркылуу да алса болот, бирок баарында ошол кымбатта ал нерсе. Бизде азыр бензин арзан эмки чекте дүйнө жүзүнө караганда. Мисалы үчүн ошол эле Кытайда 1 литри ошол 92-100 сомдун тегерегиде, 95-тер 120 сомдон болот. Күйүүчү майдын импортуна болгон көз карандылыкты азайтуу максатында Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарында мунай иштетүүчү завод куруу пландалууда. Бул боюнча экономика жана коммерция министрлиги чет элдик инвесторлор менен тиешелүү келишимге кол койду. Долбоорго кеминде 22,4 миллион доллар инвестиция салынууда. Курулушу пландалып жаткан завод жылына 450 000 тоннага чейин мунай заттарын кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эми ишканада экологиялык талаптарга жооп берген К5 жана К6 стандарттагы бензин менен дизель чыгарылат. Инвестиционным соглашением предусматривается реализация. Бул кызматташтыктын алгачкы этабы гана. Кийинки баскычта заводдун кубаттуулугун жылына 1 миллион тоннага чейин жеткирүү пландалууда. Долбоор экологиялык жана сапат боюнча жогорку эл аралык стандарттарга жооп берип, өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүүгө, жаңы технологияларды киргизүүгө жана энергетикалык коопсуздукту чыңдоого салым кошот. Заводдун биринчи этабын 31 августта ишке берүү пландалууда. Ал эми ишкана толук кубаттуулукта ушул жылдын октябрь айынан тарта иштей баштаары күтүлүүдө. Жаңы завод ишке кирсе, Кыргызстанда сапаттуу күйүүчү май өндүрүүнүн көлөмү көбөйүп, ички рынокты камсыздоого жардам берет. Айсана Бакытбекова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек. Кыргызстан күйүүчү майды Беларусь менен Кытайдан ташып келе баштады. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспеков маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Беларустан келген күйүүчү май Россия аркылуу транзит менен жеткирилет жана бул маселе чечилген. Кытайдан болсо алгачкы партия автотранспорт аркылуу жөнөтүлүп, учурда жолдо келе жатат. Министр өкмөт мамлекеттик органдарга күйүүчү май ташыган унааларды чек арадан тоскоолдуксуз өткөрүүнү тапшырганын маалымдады. Ошондой эле күйүүчү май жеткирүү боюнча Өзбекстан менен да сүйлөшүүлөр уланып жатат. Кыргыз Алтын ачык акционердик коому жарандарды жана өлкө конокторун Кыргыз Алтын резорт эс алуу ден-соолукту чыңдоо борборуна жолдомо сатабыз деген алдамчылардан сак болууга чакырат. Компаниянын маалыматына ылайык, өздөрүн ортомчу катары тааныштырып, жолдомолорду расмий баадан кыйла арзан сунуштоо менен жарандардын акчасын котортуп алган учурлар катталууда. Ушуга байланыштуу эс алууга жолдомолорду Кыргыз Алтын резорттон анын расмий өнөктөштөрүнөн же мамлекеттик мекемелер аркылуу гана сатып алуу сунушталат. Ошондой эле социалдык тармактардагы өтө арзан сунуштарга ишенбөөгө жана төлөм жүргүзөрдүн алдында маалыматты кылдат текшерүү зарыл. Кыргызстан менен Өзбекстан өлкө лидерлеринин саясий эркинен улам эки тараптуу байланыштар айрыкча маданият жаатындагы жылдан жылга бекемделүүдө. Эки өлкөнүн театр жамааттары өз ара гастролдорду уюштуруп, алдыңкы спектакльдерин алмашып жатышат. Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалуу драма театры кыргыз-өзбек достугунун көпүрөсү катары кызмат өтөп келүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араларынын ачылганы эки өлкөнүн карым-катнашын дагы да жакындатууда. Маселен, Ош шаарындагы Бабур театры Өзбекстанга сапары менен тынымсыз барып турат. Ал эми өзбек өнөрпөздөрүнүн Кыргызстандагы сапарларынын көбөйүшү эки элдин маданий алакасын чыңдоодо. Театр кыргыз эл жомокторунун негизинде коюлган спектакльдерди өзбек тилине ылайыкташтырып, Өзбекстандын облустарында жана шаарларында көрүүчүлөргө тартуулап келет. Жыл башынан бери чыгармачыл жамаат Өзбекстанга 4 ирет сапары менен барды. Ошол эле учурда өзбек театрлары да Ошко келип, өз өнөрлөрүн жергиликтүү көрүүчүлөргө тартуулап турушат. Биринчиден айтсак, эң негизгиси мынакей өзүңүздөр билесиздер, жакынкы эле арада бизде
эч канча узабай эле бизде ортодогу таможнялар ачылып, бизди эки элдин бири-бирине барып келүүсү шарт түзүлүп, анан кеңири кирип чыгуу деген шарттар өтө жакшы каралды да. Ошол шарт каралганы менен биргеликте эле биздин да маданият министрлигибизден ошондой тапшырмалар келип, анан биз ошонун негизинде маданият жагынан, анын үстүнө театр жагынан биз Өзбекстан менен өтө тыгыз мамиледебиз. Алар менен биз барабыз, алар келет. Өлкөлөр ортосундагы маданий кызматташтыкты жогорку деңгээлге көтөрүү жана тажрыйба алмашып туруу биринчи кезекте турат. Эки өлкө ортосундагы байланышты бекемдөө үчүн элдин театрга болгон кызыгуусун арттыруу маанилүү. Акыркы күндөрдө биз кыргыз, өзбек илгертен жакын коңшу, алыскы туугандан жакын коңшу деп коет го. Ошонун кайра чындалып, кайрадан айрыкча карапайым эл бири-бири менен карым катнашы бекем болуп, эми чыныгы кайра өсүп келе жаткан муунга биз илгертен эки коңшу эл дос эл экенин, бир экенин тастыктаганга аябай жакшы шарттар түзүлүп атат азырчы. Маданият өкүлдөрүнүн белгилешинче, кыргыз менен өзбек элинин достугу жана маданий байланышы кылымдардан бери уланып келет. Акыркы жылдары чыгармачылык кызматташтык дагы да кеңейип, эки тараптын театрлары биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда. Алардын пикиринде спектакльдердин көбөйүшү эки элдин ынтымагын жана өз ара түшүнүүсүн дагы да бекемдеп жатат. Маданий чыгармачыл тараптан дагы маданий алакаларыбыз көп. Ай сайын, ел сайын бизге Өзбекстан жактан театр труппалары келип, өзүнүн гастрол сапарларын уюштуруп кетишат. Биз ал жакка барабыз. Жакында 3-чү Маком фестивалы болуп өттү. Бул Наманган шаарында. Ошол фестивалга дагы биздин театрыбыздын кашында ачылган Маком ансамблы катышып, ийгиликтүү катышып келди. Эске салсак, быйыл Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 33 жыл толду. Бул мезгил аралыгында эки өлкө маданият тармагында тыгыз кызматташып, чыгармачылык тажрыйба алмашууларын үзгүлтүксүз улантып келет. Эртөштүк Нурбек уулу, Уран Адышев, ЛТР, Ош шаары. Ушул жана башка маалыматтар менен ЛТРдин социалдык баракчаларынан да тааныша аласыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.